Биздин эл порошок ичет, сүт эмес. Азыр биз сүттүн жарым баасын ошо биздин дыйкандарга көтөрүп бербей отурабыз да. Мунун үстүнөн комиссия түзүп эле, баасын көтөрүп эле, мына биздин шаардагыга алып келип бир лавка ачып койсочу, булардыкын жөн эле эл алып кетет. Себеби биз эмне ичип атканыбызды билбей атабыз шаардыктар. Чынын айтыш керек да. А биздин таза экологиялык жактан таза сүтүбүздү башка жакка экспорттойбуз дагы. Анан биз башка жактын баягы соответствует этпеген сүттөрүн ичип атабыз да, порошокту. Мына Бакыт Эргешевич өзү сүт боюнча чыкканда өзүңүздөргө белгилүү, бизде сүт жок экен деп айтып чыктыңар го. Бизде сүт сатылбайт экен депчи. Эмне үчүн ошонун үстүнөн иштебейсиздер, мен эконом? Баа коюшту, же болбосо көзөмөл коюшту өзүңөр полномочия кылып алганга силерде бар мындай механизмдер. Эмне үчүн ушу сүттүн баасын өзүбүздөн чыккан экологиялык жактан таза азык-түлүктү мындай тартипке келтирип, биздин өзүбүздүн элибизге жеткирип бербейсиздер? Ким жооп берет? Сүттүн баасы өзүнүн себестоимостуна жараша бекитилет. Анын өзүнүн методологиясы бар. Баягы белгиленген межведомственный рабочий группалар на каждом районном уровне бекитилген с участием и производителей молока, и уполномоченных органов. Ошолор отуруп, ошол анализ берип, и монополия Мен кыска эле жооп суроо бердим да, Беназир, силер ушу курултайда президент жооп берип атты да, кыска эле жооп бергенди үйрөнсөңөр, мындай айлантып отуруп убакытты албагыла да. Неге ушундай жооп бересиңер? Үйрөнбөйсүңөр, үлгү албайсыңарбы? Иштейсиңерби? Кыска жооп бергенди үйрөнгүлө да. Айсаркан Нишановна, кыска жооп бергенде болот болбойт дегенде жооп болбойт да, мисалын айткандачы. Силер эмне үчүн өзүңөр иштебейсиңер? Айыл чарба министрлиги иштеш керек да ушундай азык-түлүктүн министрлиги үстүнөн. мурдакы министерствого караганда аябаганда жакшы иштерди жүргүзүп атат. Мамлекет тарабынан Өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы, бизде сүт жок экен деп алып, анан кийин эмнеге биздин элдин сүтүн башка жака экспорттойсуңар? Айсаркан Нишановна, бизде сүт 100% менен өзүбүздү камсыздагандан кийин сүт жок эмес да. Суу май жок мисалы да. А эмнеге биз башка мамлекеттин сүттөрүн ичебиз анда? 100% камсыз кылсаңар, социально значимый азык-түлүк болсо, а булар деген баасын көтөрө албай 45 кылып бергиле деп суранып отурса. Айсаркан Нишановна, бул жерде мындай болуп атпайбы? Мына 1 миллион 823 миң тонна сүттү өндүрөбүз. Переработанный мына өндүрүлгөндөн кийин 5 миллион 297 миң тонна колдонулган чийки сүттө ошол жанагы 1 миллион 535 миң тоннаны өндүрүлгөндөн кийин жанагы сыр, молочный ар түрлүү продукциясын баарын жасайбыз. Мындай эле болуп атпайбы? Сүттүн ар түрлүү азыр базарда башка жакта мамлекеттен келген сүттөр бар. Жанагы самолетко түшкөндө деле эконом класс, бизнес класс деген сыяктуу да. Каалаган сүт. Күнөөнү мойнуңарга алгыла да. Айсаркан Нишановна, бизде күнөө эмес, бул жерде мындай болуп атат да.